Концерт берейин деген окшойт. Бишкекте музыкант ууру кармалды. Ал Өмүракунов көчөсүндө студиялардын бирине кирип, жалпы суммасы 523 миң сом болгон 2 колонка, микрофон, 3 комуз, Yamaha 550 синтезаторун алып кеткен. Бул ишке шектелип 34 жаштагы киши кармалып, өз каалоосу менен алып кеткендердин баарын милицияга кайтарып берген. Булак Спутник KG. ИИМ жаңы баңгизат тууралуу жалган маалымат тарап жатканын эскертти. WhatsApp мессенджерлеринде мектептерде клубничный квик деп аталган жаңы банги заты тараганы тууралуу маалымат активдүү таралууда. Ички иштер министрлиги бул фейк экенин билдирди. Биз жарандарды такталбаган билдирүүлөрдү жөнөтпөөгө чакырабыз. Ишенимдүү маалымат алуу үчүн расмий булактарга гана кайрылуу сунуштайбыз деп айтылат маалыматта. Мыйзамсыз иштедик. Бизге Финназор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз. Бардыгын калпайтып уюштуруп промоушн кылганбыз. Азыркы кезекте элдин акчасын кайтара албайбыз. УКМК чуулгандуу MCN Coin криптовалютасы боюнча ишти колго алды. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы компанияны MCN Coin криптовалютасын 12 миллион сомго каттоо үчүн өткөн жылдын март айынан тарта кайрыла баштаганын билдирди. Бирок мыйзамдын талаптарына жооп бербегендиктен андан баш тартышкан. Мекеме MCN Coin криптовалютасына акча салуу кооптуу экенин эскерти. Анткени анын юридикалык статусу аныктала элек жана көп киреше алып келет деген убадалары куру сөз. Финанс рыногун көзөмөлдөгөн кызмат бул боюнча октябрда эле коңгуроо кагып, Ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирди. 20 январда бул боюнча бардык маалымат УКМКга өткөрүлүп берилген. Соц тармакка тараган бул видеодон MCN Coin виртуалдык активин негиздеген киши чогулгандарга анын монетасы менен бир жылда $100 миң чейин акча тапса болоорун айтып жатканын көрүүгө болот. Amerika'nın tüzler dolup gelip ne деген söz söylüyordu. Birinci sözünün müsait. Amerika'nın 35 trilyon dolar akça karızı var. Amerika'nın 35 trilyon dolar karızı var diye aytты. Donald Trump'ın söylediği sözünü aytып берейин. Kırgızça fotoğraf vereyizdir. Men Amerika'nın 35 trilyon dolar akça karızın және kriptovalyuta arkылуу Amerikan karızını kullanmaydı. Kırgızстан'ın 7 milyar dolar karızın kriptovalyuta emsikin arkылуу кутлабыз дегенде көп адамдар мага мындай апендисин деген суроону беришкен. Адамдарда ишеним жок болгон да. Бүгүн биз көрсөтө алдык сиздер менен биргеликте. Бул силердин эмне экен? Кажы ушуда турган лидер ушуга салынышкандар. Эми карап көрө керек. Биздин эми экинчи максат 3 миллион 600 миң холдер кылып, биздин бир токен $1000 чыгыш керек бар. Мени видеого тартпаңыздар. Азыр менде 3 идеальный проект программа бар. Ошол программаны иштеп турган болсок, тешейин 2 айдын аралыгында 3 миллион 600 миң холдерди бүтүрөбүз. Мен силерге деген сурайтымда да тешейин 2 айдын аралыгында силердин бир штук монетаңар $1000 чыгат. Бүгүн бул жерде кимдин колунда чөнтөгүндө 100 монета болсо, анын чөнтөгүндө $100 миң бар деген сөз. Жараткан Аллах Тааланын казынасы экени. Болгондо биринчи сиздерге ишеним алган керек. Биз эч качан чөкпөйбүз. Жараткан Аллах Таала биз менен булардын самыйларын жатканда адамдардын тийгине өзгөрүшүнө керек. Эми мындай. Бизге азыр эрегейсиз чоң омат келди. Бул оматты көп кетпешибиз керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 0993. Украинадагы орус армиясы ок-дарыларды эшек менен ташый баштады. Украинадагы орус аскерлери арасында транспорт каражаттарынын кескин жетишсиздиги күтүлбөгөн түрдө өзүн көрсөттү. Украинанын позицияларына туштурманчылар кол салган жарандык автоунаалар менен электр моторолеттеринен кийин эшектер жана аттар оюнга киришти. Жаныбарлар ок-дарыларды ташуу үчүн колдонулат деп жазылат The Moskva Times макаласында. Россия армиясы Украинада ок-дары ташуу үчүн эшектерди
эшектерди колдоно баштады. Украинадагы россиялык аскерлердин техникалык жактан жетишпей эшектер менен аттар октары ташуу үчүн колдонулууда. Телеграмдагы блогерлердин айтымында Минобороны айрым бөлүктөргө жүк ташуу үчүн эшек бөлүнүп берилген. Азыр автоунаалар дефицит деп билдиришти алар. Аскерий эксперттер бул жергиликтүү демилге экенин, жаныбарларды массалык колдонуу күтүлбөй турганын айтышты. Бирок эшектер саз жана жолсуз жерлерде азык-түлүк же октары жеткирүүгө ыңгайлуу экенин белгилешкен. Буга чейин Forbes фронтто россиялык жоокерлер ат минип жүргөнү тууралуу маалымат берген. Украина ички иштер министрлигинин орун басары Антон Гаршенко экинчи армия ушундай абалда Россия империясынын заманасына кайтып келдик деп сындады. Согуш башталгандан бери Россия 20.027 техникасын жоготту. Орух порталына ылайык алардын ичинен 15.051 жок кылынган, 3.000ден ашууну басып алынган. Ал эми калган бөлүгү таштап кеткен же жараксыз абалга түшкөн. Жалпысынан Россия 3074 танкадан ажырады. Фейк аккаунт аркылуу башаламандыкка чакырууга шектелген жаран кармалды. Массалык башаламандыктарга жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө чакырган Facebook колдонуучусу 1978 жылы туулган жаран аныкталып кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык кармалган жаран өзүн жасаган иштери үчүн жоопкерчиликтен качуу үчүн алуулук жөндөөлөрүнө кайрылып Facebook социалдык тармагынын фейк аккаунттарын колдонгон. Ал Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү экени аныкталган. Учурда кошумча тергөө иш-чараларын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоо үчүн тиешелүү иштер жүрүүдө. УКМК расалык, этностук, улуттук, диний, региондор аралык кастыкты козутууга, ошондой эле массалык башаламандыктарды уюштурууга жана ага катышууга багытталган аракеттер үчүн мыйзамда 10 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратуу менен кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын эскертет. Булак, Ош ТВ. Москвада түндө көчөгө жөрмөлөп чыккан ымыркай кыз. Окуянын чоо жайы белгилүү болду. Москва шаарынын четиндеги райондордун биринде көчөдө түндө жөрмөлөп жүргөн 11 айлык ымыркай кызды психикалык жактан жабыркаган чоң энеси үйдөн көтөрүп чыгып кеткен. Бул тууралуу 112 телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык ымыркай кызды байкап калган Баха аттуу айдоочу болгон. Ал алгач жүрөгү түшүп, андан кийин ымыркайды унаага алып келип салышып, үстүн жаап жылыткан. Ымыркай көгөрүп үшүп калган. Ал жерден жүк ташуучу унаалар арты-артынан өтүп жаткан. Алар ымыркайды байкамак эмес. Ымыркайды сураган аял чоң энеси болгон. Ал психикалык жактан жабыркайт жана жакында эле дарылоо курсунан чыккан. Ал небересин түндө үйдөн көтөрүп чыгып кеткен. Ымыркай кыз анын колунан кантип чыгып көчөгө жөрмөлөп чыкканы белгисиз. Ымыркайдын ата-энеси айдоочуга ыраазычылык иретинде акча берген, бирок айдоочу аны алуудан баш тарткан. Буга чейин Москвадагы көчөлөрдүн биринде түндө ымыркай көчөгө жөрмөлөп чыкканы кабарланган. Булак, Супер KG.